Кыргыз тили те алмыздактан бери эненин сүтү менен, атанын эрдиги менен кылым карытып жашап келген. Кээде согуштун катаалына кабылса, кээде жыргалчылыктын даамын татып жашаган. Кандай гана доорду элди жана журтту көргөн жок. Антсе дагы азыркы күнгө чейин өзүнүн дымагы өчүрүлбөй сакталып келүүдө. Назарыңыздарда сөздүн көркү программасы. Саламатсыздарбы? Эл оозунда айтылып, бирок маани маңызын ачыктай албаган, ошондой эле китептерде учурап келген көөнө сөздөр менен көрсөтүүбүздү баштайбыз. Жайпак, төө терең эмес, тайыз, жалпак. Мисалы, аял унчукпай гана жайпак тамактагы боорсокту чаранын жанына тартты. Дегде, самоо, эңсөө, абдан калуу, ынтызар болуу. Мисалы, Оюнду дегдиген кыз келин уландар бая эле. басташ, тең тайлашуу, барабар, бир катарга коюуга аракет кылуу, эрегишүү. Мисалы, Кыз сайкал манас касташып, балекеттүү баатыр кыз манас менен басташып. чакар, митаам, куулануу. Мисалы, Эси арамса болсо аты чакар болот. чөнөк, кызылган кичинекей чуңкурча, ойгу бар чуңкур. Мисалы, Ташбай колундагы 3 жылдык көчөттү тигил жаңы казылган чөнөккө өлчөдү. гүлбото. Гүлбото деген топракта. Топракты эле түшүнөм. Гүлбото деген эскирген сөз бар экен да, ошонун маанисин кандай түшүнөсүз? Билбейт экем. Гүлбото билбейт экем. Гүлботода жана дотос бир эки жыйылбаган дотода гүлботосу. Ушундайбы? Билбейт экем. Бирок ойлоnuш керек. Гүлбото деген кандай? Гүлбото деген гүлдөн чыккан, жыгачтан чыккан нер гүлбото деп. Ошо жакшы түшүнбөйт экем, билбейт экем. Гүлбото. Кыргыз элинде көнүргөн сөздөр көп кездешет деп айтсак болот да. Бул ошол убакыттын өтүшү менен, мезгилдин өтүшү менен коомдо көптөгөн өзгөрүүлөр болот, ошого байланышкан деп дагы айтсак болот да. Бир мезгилде биздин ата-бабаларыбыз гүлбото деген сөздү пайдаланышкан экен. Бүгүнкү күндө бул сөз колдонулбай калды да. Гүлбото деген эмнени түшүндүрөт? Гүлбото деген мисалы үчүн эпостагы саптарга кайрыла турган болсок, анжиянды чалдырып, гүлботону алдырып деген ыр саптары бар да. Мында гүлбото деген отко чыдамдуу топурак, андан башка дагы мисалы бүгүнкү күндө цементти түшүндүрөт экен да. Анан мүмкүн азыркы учурда ошо цемент деген биздин кыргыздын төл сөзү эмес да. Ошондуктан ошо цемент деген сөздүн ордуна мүмкүн гүлбото деген сөздү да колдонгонго болот. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдерди жакшы билбеген адамдар бүркүткө чырга сүйрөткөндөй кылуу, жети каңтары бар деген сөздөрдү укса, эмне тууралуу кеп болуп жатканын түшүнбөй калышы мүмкүн. Ал боорун тырмады десе, кантип адам ичиндеги боорун тырмайт деп дагы таңыркагандар четтен чыгат. Алдыда фразеологизм сөздөрдүн маанилери менен тааныштырабыз. Аарынын уюгундай, абдан уудуу болгондой, ызы чуусу, кыжык ужусу көп. Мисалы, Залдын ичи аарынын уюгундай кыжылдайт. ажалдын оозуна түшүү, кыйынчылыкка кабылуу, катаал учурга туш келүү. Мисалы, Ажалдын оозуна түшүп көрсүн, анан аман кайтканын көрөйүн. бет бактырбоо, айтканга көнбөө, моюн сунбоо, жолотпоо. Мисалы, Койгула, аралашпагыла деп ален бет кактырбай тыйып салды. боорун тырмоо, ыкшып аябай күлүү, ээрип калуу, күлгүсүн токтото албай ыкшып калуу. Мисалы, Боорун тырмап ээрип калды. бүркүткө чырга сүйрөткөндөй кылуу, создуктуруу, алаксатуу, алдоо маанисинде. Мисалы, Ал кубаттуу душманы менен убактылуу болсо да, көңүлүн бүркүткө чырга сүйрөткөндөй кылып алаксыта туруш үчүн да анын башына жалгыз аяк кызыл башты садага чаап коюшу толук ыктымал болчу. бири ойду сүйлөсө, бири тооду сүйлөйт. Ал эми түшүнүктүү эле болуп турбайбы? Мисалы, Бири дөдүрүп атса, бириси туура сөз сүйлөп атса, бирөөнүн сөзүнө бирөө түшүнбөй эле сүйлөй берет го. Ошондой эле түшүнөм. Ар кандай сүйлөгөн сөз ошону ар ким ар кандай сүйлөйт да. Бирөө бирдеке сүйлөйт, бирөө башкача сүйлөйт. Ал сөздүн мааниси эми түшүнбөй башка нерсени сүйлөп аткан болуш керек мааниси. Мисалы үчүн бир нерсени сурасаң аны
түшүнбөй эле башка нерсени айтып атканын ошондой түшүнөм да. Ал эми сөзгө түшүнбөгөн адамдар да мындай айтып атканда. Бул мына туура сөзүн айтсаң, ал А десе Б дейт да, ушундай да. Эми карама каршы да. Бир ойду бир тоону сүйлөйт да, экөө бири-бирине түшүнө албай карама каршы сүйлөшөт да. Biri oyun söyledi, biri ton söyledi. Biri düşüm söyledi, biri düşmüyor söyledi. Bir ойду сүйлөсө, бир тоону сүйлөйт деген түшүнүгү начар, айткан сөздү түшүнбөгөн, бир мисалы үчүн бир жумушту айтып атса, таптакыр эле башка жөндө сүйлөп аткан киши ойду тоосуз сүйлөйт да, түшүнөм. Биздин жогорку жактагы бийликтегилер ошондой болуп атпайбы азыр? Бирөөнүн айтат, бирөөнүн айтат. Кыргыз тилинде бири ойду сүйлөсө, бири тоону сүйлөйт деген фразеологиялык сөз айкашы колдонулат. Бул сөздүн чечмелениши кандай? Бул сөздүн чечмелениши бул адамдардын ортосундагы ынтымак жоктукту, ыркы жоктукту түшүндүрөт деп айтсак болот. Себеби дегенде мындай нерсе жашоодо аябагандай көп кездешет да. Айрым учурларда бул баягы мындай адамдардын ортосунда жаатташууга чейин алып келиши ыктымал. Биз коомубузда кеңири эле кездешип жүрөбүз. Мындай окуяларга себеби дегенде, мисалы, жандай конфликт болгон жерде, талаш тартыштар болгон жерде, чыр-чатактар болгон жерде, ушул бир тарап өзүнүкүн туура дейт да, экинчи тарап дагы өзүнүкүн туура дейт да. Мына ошондой учурда туура чечим чыгарылышы керек. Негизи бир тарабы туура болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан жана мисалы бири бирди сүйлөсө, экинчиси дагы башканы сүйлөй берген, ынтымагы жок жерге мына ушундай фразеологизмдер колдонулат деп айтсак болот да. Бунун акыры бирок жакшы нерсеге алып келбейт. Ошондуктан баягы мындай жаатташып, бири-бири менен келише албай жаткан, таптакыр макулдаша албай жаткан тараптар бири-бири менен мындай жалпы бир тыянакка келип мындай ынтымакта жашашы керек деп ойлойм да. Демек, бул сөз ыркы жоктукту билдирет. Айдабай аштык чыкпайт, үйрөнбөй билим жукпайт. Айдабай аштык чыкпайт. Үйрөнбөй билим жукпайт. Окубасаң билим жукпайт да. Тигизин түшүнбөйт экен. Аштык чыкпайт эми, эчтеке айдабаса эчтеке чыкпайт да. Үйрөнбөсө билими жок болот действительно. Эми бир нерсени мисалы үчүн үйрөнүп кылмайынча эчтеке эме да, кыла албайсың деген мааниде. Аны муну дыйкандар көбүрөөк жерге иштеш керек, анан билет. Анан билим көзү көбүрөөк окуш керек. Түшүнүштүрүшүндө анан билимдүү болот. Билеги жоон бирди жыгат дейт. Билими күчтүү миңди жыгат дейт. Көп окусаң, көп билсең анан жыгат экенсиң. Эми окуп ийне менен кудук каскандай билим алуу деген ошол сыяктуу да эми. Ayda ne deydi? Аштык чыкпайт. Үйрөнбөй билим жукпайт. Bizdeki bilsek bilim cukuştu olup, bilmesek çok da. Муну да көп жакшы айта албайм. Дагы бир кыргыз элинде айтылып келе жаткан макалдардын бири бул айдабай аштык чыкпайт, үйрөнбөй билим жукпайт деген макал. Бул макалдагы ошо элдин акылмандуулугунан улам алынганда айтабыз. Дегеле ошол кыргыз элинде айтылып келе жаткан, дегеле дүйнө элдеринде айтылып келе жаткан макал лакаптар болсо, ошолордун баардыгы кылымдардан бери сакталып келип, ошо элдин акылмандуулугунун мындай жыйынтыгынын негизинде жаралган көркөм туундулар деп айтсак болот да. Мисалы, азыркы макалды чечмелей турган болсок, эгерде эгинди айдабаса, анда аштык болушу мүмкүн эмес. Же болбосо кандайдыр бир нерсенин үрөөнүн сепмей үчүн андан эч убакта биз түшүм ала албайбыз. Ал эми үйрөнбөй билим жукпайт дегенде, эгерде адам ошол үйрөнүп, бир нерселерди билип, окуп, ошонун натыйжасында гана билимге ээ болбосо, башкача жол менен билимге ээ болушу мүмкүн эмес деп ойлойм да. Дагы бир нерсени айткым келет ушул жерде. Мисалы,
азыркы күндө коом улам баягы тынымсыз өнүгүп өсүүдө болуп бара жатат да. Мына ошондой учурларда мисалы үчүн биз мынтип айтабыз да, силер балдар мисалы үчүн өзүңөрдүн эне тилиңерди жакшы билгиле. Андан тышкары мисалы үчүн чет тилдерин да жакшы билгиле деп айтабыз да. Орус тилин жакшы билгиле, англис тилин жакшы билгиле деп ушинтип айтып келе жатабыз да. Ошол эле учурда мисалы шаар жериндеги өскөн балдар болсо тескерисинче өздөрүнүн эне тилин билишпей жатат да. Анан мен ошондуктан ушуну ойлойм, ушундай деп ойлойм. Бул негизи практикада деле далилденген. Биз мисалы үчүн шаар жеринде өсүп жаткан балдарды бала бакчадан баштап эне тилин үйрөтүп башташыбыз керек. Ал эми эгерде мисалы айыл жеринде балдар болсо, аларды болсо ошо бала кезинен баштап, бала бакчадан баштап ошо чет тилдерге кызыктырып үйрөтүп баштасак, келечекте мындай ар тараптуу өнүккөн жаштарды тарбиялап чыгара алабыз деп ойлойм да. Акылдуу жаңылса өзүн жемелейт, акмак жаңылса жолдошун жемелейт дейт да. Бул макалдагы ошо акылмандуулук менен айтылган макал деп айтсак болот. Анткени көпчүлүк учурда чын эле адам бир туура эмес иш жазып алган болсо, ошол учурда өзүн жемелебестен жанындагы башка бир адамдарды күнөөлөп жемелеш ыктымал да. Акылдуу адам болсо ошо өзү кандайдыр бир катачылык кетирип, жосо бир туура эмес ошол натыйжа болуп калганда, өз жасаган иштен бир туура эмес натыйжа болуп калса, сөзсүз түрдө өзүн жемелеп, анан ошол кемчилигин жойгонго аракет кылат да. Ал эми жана башка бирөөдү жемелеп койгон адам ал кемчилигин эч убакта жоя албай, ошонун натыйжасында мындай айтканда кемчилиги жоюлбай, дагы башка кемчиликтерди кетире бериши ыктымал.